Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Бүгүнкү биздин видео ролигибиз болсо, Россия Федерациясындагы мамлекеттик думага талапкерлер жөнүндө болмокчу. Кудай буйруп, Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүгүнөн кийин Россия жергесинде биздин мекендештердин арасында мамлекеттик думага талапкер болгондо дагы эң башкы алдыңкы фракцияларга кирген Единая Россиянын атынан талапкер болуп байкебиз Кожоев Кубанычбек Шыралиевич кирип атат. Кубанычбек байкебиз болсо 1983 жылдан бери Россия жергесинде окууга келген. Андан бери Москва жергесинде ишкерлик менен жана коомдук ишкерлик менен алектенип жүрөт. Бүгүнкү күндө Кожоев Шыралиевич Россиядагы, бүткүл Россиядагы Кыргыз конгрессинин негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп эсептелинет. Ошол байкебиз Кудай буйрса аттанып жатат. Кыргыздарда Манастын 7 осуятында бир осуят бар. Бир жакадан баш, бир жеңден кол деп. Ошол күн эми келди окшойт. Ошол Кубанычбек байкебизди колдоого мен мекендештер сиздер баарыңыздарды чакырам. Биз дагы колдойбуз. Себептеген бир кыргыз Госдумада орун алып калса, менин оюмча пайдасы жалпы кыргыздарга тиет деп. Ошол жерден баарыбыз бир мушундай болуп биригип туруп, ошол байкебизди колдоп коюш керек. Аны колдош үчүн азырынча мен астында ссылкага жазып коем, ссылкага өтүп туруп, өзүңөрдүн паспорттуу данныйыңарды жазасыңар. Ал жерде Россия жергесинде жарандык алган мекендештер катыша алат. Тааныштарыңарга жөнөткүлө, туугандарыңарга жөнөткүлө, досторуңарга жөнөткүлө, баардыгы колдоп, жок дегенде бир кыргызыбызды биз мамлекеттик думага өткөрүп алалы. Сак саламатта болуңар мекендештер, аманчылык, эсенчилик. Анда эмесе бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыш убакыт азыр келди. Болтуруңуздар.